Кечээ Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Мелис Турганбаев Талас областында расмий иш сапар менен болду. Алгач Көпүрө базар айылындагы Бекмолда айыл өкмөтүндө аймактык милиция бөлүмүндө милиция кызматкерлер жана жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Элет тургундары 13 кылмыш иши катталып, анын баары ачылганын, милиция өз ишин жакшы аткарып жаткандыгын баса белгилешти. Калктын негизги көйгөйлөрүнүн бири кен байлыктарды казып иштетүү маселеси тынчсыздандырарын айтышты. Onun çeşimi менен барып туруп кайра ошол жерден токтом чыккан. Токтомдон кийин булар кайра ата журт токтом чыгарып койду. Туура эмес деп туруп кайра берди парламентке. Ал убакта Исхак Пирматов комитеттин төрагасы болчу. Ал карап туруп кайра биздин пайдабызга чечти. Мына ушу кезге чейин али токтом аткарылбайт. Анда парламенттин токтому аткарылбаса биз эмне өлкөбүз? Кайсы өлкөбүз? Кандай өлкөбүз? Жакшы сөз. Мисалы үчүн мынакей ушул кысматка келдиңиз. Кудай ордуңузду куттуу кылсын. Кыргыз элине кысмат кылыңыз. Белди бекем бууңуз. Артка чегинбеңиз, алга жылыңыз. Кен байлыктарды сактап отурбастан аларды каздыруу керек. Бул жаратылыштын журтубузга берген байлыгын туура пайдаланбаган учурлар аз эмес. Аны кандайча туура пайдаланып, элге зыян келтирбестигин министр айыл тургундарына мындайча ой бөлүштү. Жана жер үй маселеси боюнча эгерде эмес жаңы айыл өкмөтүнөн кабар алып турат. Бул аябай чоң проект. Анан деген өзүңүздөр карап, жайда жаңы айыл өкмөт кесибин мен мындай кылып атам. Эл оюм чоң менен да сүйлөштүм, баары менен азыр сүйлөшүп атам. Мындай эгерде конкурс болуп турган болсо, мен ошол фирманы алайын деп атам, алып турам, текшерейин деп. Үйүндө акчасы барбы же жок? Жөнүнө алып турууларын перепродавать этип эле биржага коюп эле сатып алышпайбы? Последовательность. Эгерде андай болсо сразу решать этип. Жок, эгерде мындай серьезный, чоң, акчасы бар, бай фирма болуп, действительно келип ошол жерде өздөштүрүп, ошо элге жардам берем деген фирма болсо, анан биз дагы закончилик чыгарып берем деп. Мындай анан жанагы кийин бай эл чогулат, келип алар келет. Рұқсат бергіледі. Ошондо дагы мен өзүм келем, зам мен айттым, бизди катыштыргыла. Ошондо болобу эми. Себеби эртең эл тимде мындай болгузчу болуп кетсе эле биз барат экенбиз азыр. Анан эл бизди карап алып, бул министр эмне келди деп ызычуу болбочу деп карама каршылык көп нерсе болуп атат. Ошон үчүн давайте чогуу бололу дагы. Ошондо бар жергиликтүү бийликтерде болуп, ушул татнакта бийлешип чечели деген. Министр касиеттүү Манас атанын арбагына Куран окуп, зиярат кылып өттү. Андан ары бир топ айыл аймактык милиция бөлүмдөрү менен таанышты. Талас району ички иштер башкармалыгынын имараты авариялык абалда экенинен кабар алуу менен министр бул имаратка каражат бөлүнөрү, жаңы имарат салып олтурбай эле оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүгө болоорун эскертти. Ремонтун жасап коюш керек. Топкасы тиягында бар. Булар электрик. Нарзайдыки территория хорошая. О, есть. Несущий емес, ол несущий тұру. Жоқ, несущий емес. Я, мол тұрбай. Мол алдыңдағы переграды. Жақсынан қарғып тұрып, соның қылып тұрып, спортзал қылып тұрып. Нормально соның. Бакай ата айыл тургундары менен жолугушуп, калктын коопсуздугун тейлөө маселеси милиция тарабынан кандай болуп жаткандыгын маектешти. Ар кандай көйгөйлүү маселелер менен жол тосуп, ызы-чуу кыла берүүнүн кажети жок. Эл менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маселени чечүүгө болот. Мындай учурларда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү элдин алдына чыгып, абалды түшүндүрүүсү зарылдыгын белгиледи. Кээ бир чоңдор келбейт экен, алар келип түшүндүргүсү келбейт экен, анан мен өзүм милициялар кандай иштеп атат ушулар. Эл менен мындай мамиледе болуп атат, ошону көрөйүн деп келдим.
Манас районунун Шекер айыл өкмөтүндөгү аймактык милиция бөлүмүндө болуп, андан ары алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун музей көргөзмөсү менен таанышып чыкты. Мелис Турганбаевдин расмий иш сапарынын жемиштүү тараптарынын бири ушул музей кызматкерлери үчүн күтүүсүз окуя болду. Кылым багынткан Залкар жазуучубуздун Люксембург шаарында жашоосунун акыркы күндөрү минип жүргөн Ягуар маркасындагы машинасын Мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөн Ырсалиевдин демилгеси менен алынып келингендигин министр өзү көзөмөлгө алып, жазуучунун туулуп өскөн жериндеги музейге алынып келинишине көмөк көрсөтөрүн белгилеп өттү. Бұл билетке алып келіп қойған бұл альбом болса, сіздер башылған көрушілер келгенде қонақтар осы жазушы, автограф жазушы. Ички иштер министри иш сапарында областын карамагына кошумча милиция кызматкерлерин жумуш орунга алуу маселесин чечти. 27 иш орундан 9 ИДИН, 18 аймактын участокторго иштөөчү милиция кызматкерлери болору белгилүү болду. 2 күндүк областагы милициянын жергиликтүү калктын абалы менен таанышып чыккан соң, министр жеке бөлүк менен жолугушуу өткөрдү. Ошол Аралдан башталды эле, Таластын аркы баш жагынан. Анан аягына чейин кыдырдык. Ошол жерде жанагы мурда мен тапшырма бердим эле, жана участковый пункттарды ачкыла депчи. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Көп жерлерди ачып, жакшынакай кылып даярдап ачып коюштур, бирок барган жерде эле айтып атышты, жанагы кызматкерлер жетишпейт депчи. Анан ошол центральный аппарат, ушу борбордук аппараттарды, ошол райондук аппараттарды карап туруп, оптимизация кылып туруп, 27 бүгүнкү күндө штат бердик, 19 ошол жанагы аймактык тескөөчү, участковый инспекторлор. И калганы 8 жана жаш өспүрүмдөр менен иштей турган кызматкерлерди ушул Талас областу боюнча бөлүп бердик. Анан азыр дагы ошол райондорго бөлүшүлдү. Андан сырткары эң баягы көйгөйлүү маселе ушул жанагы кен байлыктарды казууда карама-каршылыктар болбоду элдин арасында. Ошол болчу. Бул мына андашка бардык. Ал жерде сүйлөштүк, эл менен сүйлөшүп, 2017 жылга чейин ал жерде токтолуп калыптыр. Андан келип ошо жер үйгө тиешелүү эл менен жолуктук. Алар дагы айтышты. Мен ойлоп атам, мен азыр ошол тендер эми жер үй боюнча февраль айында өтөт. Буткан фирманы биз чогуу келип текшерип, карап, эмне фирма экенин, ал жерде социальный пакеттери көп. Ошолордун бардыгына мен өзүм киригишип, даже бир зам министрди ошол жака бекитип туруп, жанагында чыр-чатактар чыкпасын деп туруп, ошону бүтүрүп берейин деп аларга боода бердим. Андан сырткары мына Көксайда болуп өттүк. Ал жерде дагы мына жанагы чек ара маселеси боюнча дагы сөздөр болду. Ал жерде дагы айттык, эгерде ушундай көйгөйлүү маселелер болсо, мындан кийин мына начальник УУД турат, РОУД турат. Эгерде мага да түз байланышка чыксаңар, мен келип ошол маселелердин баардыгын чогуу кеңешип, бурушпай керишпей, жанагындай эки элдин ортосу менен милициянын ортосунда кагылышууларды силе ушул маселелерди чечели деп.